Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабак 6-класстардын 4-чейректин 1-саатына арналат. Сабактын темасы мультимедиалык технологиялар, мультимедиа түшүнүгү. Сабакты өткөн Ош шаарынын 27-чи орто мектебинин мугалими Нарматалиев Мирлан. Сабактын максаты окуучулар мультимедиалык маалымат жөнүндө түшүнүк алат жана информацияны иштетүүдөгү түзүлүштөрдү иштетүүнү үйрөнүшөт. Ар түрдүү мультимедиалар жана мультимедиалык файлдар менен таанышат жана аларды иштетүүнү үйрөнөт. Түзүлүштөрдү жана маалыматтарды иштетүүнүн маданиятын үйрөнүшөт. Сабактын алдында 3-чейрекке тиешелүү суроолорго жооп берип, өзүңөрдү сынап көргүлө. Аппараттык жана программалык комплекттин жардамында маалыматтарды ич ара алмашуу жолун эмне деп атайбыз? Имарат ичинде тармактык байланышка эмнени колдонушат? Айтып көрөбүз. Бир имарат ичинде, мисалы, бир мектептин ичиндеги компьютерди таштыруу үчүн эмнени колдонушат? Бир мектептин ичиндеги тармакты эмне деп атайбыз? Же болсо бир ишкананын, бир имараттын ичиндеги тармакты уланган сеттерди эмне деп атайбыз? Бир мамлекет ичиндеги тармактын аталышын таап көргүлө. Бир эле мамлекет эмес, кээ бир убактарда бир нече мамлекеттерди камтыйт бул тармак. Интернеттин экинчи аталышы. Интернетти биз экинчи эмне деп атайбыз? Эстедиңерби? Эми көңүлүңөрдү тарыхына карап көрөлү. Бул 19-кылымдагы медиа иштетүүчү болсо, кагаздарга тамга түшүрүүчү түзүлүш болуп эсептелет. Атын билесиздер. Же болсо Classroom'га жообун жазасыздар. Бул болсо 20-кылымдын медиа түзүлүштөрү. Атайын даярдалган аппараттар музыка, видео көрсөтүүчү жана ошондой эле кассеталар турат. Бул 21-кылымдын башындагы компьютердин түзүлүшү. Сабактын мазмунун карап көрөлү. Мультимедиалык технологиялар жөнүндө сабак өтөбүз, мультимедианын колдонууну үйрөнөбүз, мультимедиалык аткарууларды аткарып көрөбүз. Алдыңыздарда дүйнөдөгү эң чоң компаниялардын бири, булар мультимедиалык программаларды, ошондой эле мультимедиалыкларды иштетүүчү түзүлүштөрдү чыгарган компаниялар. Мисал алсак, IBM, Apple, Intel, Sony, мындан сырткары Samsung деген бар. Жана ошондой эле акыркы күндөрү өтө өнүккөндөрдүн бири Redmi компаниясы. Мультимедиа дегенде эмнени түшүнөбүз? Мультимедиа дегенде биз кандайдыр видеолорду, звук запистерди, жазууларды, сүрөттөрдү түшүнөбүз. Жана ошондой эле кинолорду мультимедиа катары түшүнсөк болот. Мультимедиалык технология деген эмне? Мультимедиа бул бир убакта бир нече маалыматтардын түрүн колдонгон, мисалы текст, графика, видео, фотография, анимация жана үндүк эффекттер, компьютерлик технологияларды колдонуусундагы жыйындысы мультимедиа деп аталат. Мультимедиалык технологиялар компьютерде эмнелерди аткара алат? Текст, графиканы, анимацияны, сүрөттөрдү, видеону, үндү, сөздү жүктөй алат, иштеп чыгарат, сактайт, жиберет, чагылдырат жана угузат. Мультимедиа негизинен экиге бөлүнөт. Сызыктуу түрү, сызыктуу эмес түрү болуп. Сызыктуу түрүндө эгер биз кандайдыр бир аракет кылып, ошого мультимедиага, мисалы, азыркы убакта ушу сабак жазып аткан убакта аралашканым, жана ушундай эле прямой эфир жүрүп аткан убакта өзүбүз кошулуп аралашканыбыз сызыктуу түрү болуп эсептелет да. Биз аралашпаган нерселер, мисалы, кино, видео, кандайдыр бир аткарылып аткан буга чейин даяр болуп запись болгон нерселер сызыктуу эмес түрүнө кирет. Мультимедиалык технологияларды колдонуу сферасы билим берүү, техника, өнөр жай, илимий изилдөөлөрдө колдонулат. Медицинада,
Азыр жаңылыктардан көрүп атабыз медицинада кандай техникаларды колдонуп атканын. Курулуш тармагы, реклама жана башка тармактар. Мындан сырткары армияда, аскер кызматында да көп колдонулат. Алдыңыздарга симулянт программалардын бири. Бул жерде адам отуруп, кадимкидей экрандардын жардамында самолетто учуп жүргөнүн көрүп атасыздар. Бир эле убакта самолеттун оңго солго бурулгандарын, ошондой эле ылдый өйдө болгондорун экран аркылуу чагылдырып, кыймылдарды көрсөтүп берет. Бул жерде болсо жердин масштабын, жердин структурасын, кандай нефть каскан компаниянын жанасын көрсөтүп турат. Кандай аралыкта жердин катмарларын көрсөтүп турат, кандай жерден чыгарын. Көрдүңүздөрбү? Мультимедианы кандай жерлерде колдонушат. Андан сырткары үй ичинде бул умный домдун ичи. Бул аял өз кухнясында азыр стиральный машинанын кнопкасын басып жатат. Жана ошондой эле башка аппараттардын бардыгы экрандаштырылып, акылдуу домго айландырган версиясы турат. Бул жерде сыялы бир чоң мамлекетти башкарган мультимедиалык аппараттар. Бул жерде болсо медицинада колдонулган аппараттар. Ана эмесе докторлор кадимкидей техниканын жардамында адамды операция кылып жатат. Мультимедианын өндүрүмү бул ар түрдүү маалыматтарды камтыган документтер. Буларды жасап жана көрүүгө, угууга колдонулган атайын техникалардын каражаттарынан алынган жыйынтык мультимедианын өндүрүмү болуп эсептелет. Мисал алып кетсек, электрондук энциклопедиялар, электрондук китептер, справочниктер, окутуу программалар, компьютердин симуляттар, кыймыл аракеттеринин модельдери, географиялык карталар, компьютердик презентациялар дагы мультимедиалык. Мындан сырткары кинолор, клиптер дагы мультимедианын өндүрүшүнө кирет. Маалыматтарды чагылдырып берүүнүн түрлөрү. Статистикалык, ченем өндүрүмдөрдү көрсөтүп, жандуу, визуалдуу көрсөткөндөр, мультимедиалык көрсөткөндөр, видео, звук аркылуу, видео презентациялар. Мына азыр мен көрсөтүп аткан силерге бул видео презентация жана ошондой эле 3D презентациялар. Аткарылышына карай маркетингдик тарап, билим берүү тарап жана илимий тараптарда аткарылат. Эми көңүлүңүздөргө бул сүрөттөрдү караңыздар. Google Classroom'dan бул берилиштеги мультимедиалык сүрөттөр турат. Берилиштеги сүрөттөрдү атап, жазып, кимисинде эмне бар, кайсы сүрөт эмнени билдирет жана кандай өзгөчөлүктөрү бар экендигин жазасыз, жооп кылып жазасыздар. Бул жерде сүрөткө тартып, же болбосо скриншот кылып алсаңыздар болот. Ал сиздердин телефонуңуздарга мультимедиалык файл болуп түшөт. Жана ошондой эле ушулар эмнени билдиргендерин. Мисал ала турган болсок, 9-сүрөттө бул Россия Федерациясынын герби жана желеги турат. Ошондой кылып жооптор жазасыздар. Тапшырманын аткарылышына карай баа берилет. Сүрөттөрдүн маанилерин жазган окуучуларга 1 упайдан 5 упайга чейин, эстетикалык маанисин жазган окуучуларга 1 упайдан 5 упайга чейин. Жалпысына 2 түрлүү тапшырмадан 10 упай алсаңыздар болот. Үй тапшырма. Мультимедиалык файлдарды тизмелеп жазасыздар. Мультимедиалык файлдарды иштеткен программаларды тизмелеп жазасыздар. Мисал ала турган болсок, мультимедиалык файлдар, видео, AVI формат, MP3 формат, MP4 формат дегенде именно ошо форматын атасыздар да, аттарын жазышыңыздар керек. Мультимедиалык файлдар иштеткен программаларды атай турган болсок, булар Winamp, Codec деген программалар бар. Ошолордо программалардын баардыгын тизмелеп, билген программаларыңыздарды жазасыздар. Жана 3-чү тапшырма мультимедиалык файлдардын чагылдыруудагы түзүлүштөр, аппараттар. Мисалы, ноутбук, телефон дегендей техникаларды көрсөтүп берсеңиздер болот.
Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сабагыбыз ушу менен жыйынтылат. Жооптордун бардыгын классрумдан жооп бересиздер. Ошол жерден текшерип баа кое алат. Кийинки сабакка чейин кош болуңуздар.